чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат дегендей, ушу доордун талабына ылайык же болбосо учурдун талабына ылайык кыргыздын улуулугун мактап, өзүнө өзүн таанытып, жаратып, боеп, коозоп кетишибиз ушу ар бирибиздин бир милдетибиз экен. Улуу кыргыз улуулугуна шик келтирсе, чанса, от, суу, таш, шамал, мазар арбай урат, өлбөй туруп тозок тартат дейт. Демек чындап эле азыр дин илимдегилер айтат эми көмүскө тозокту айтат. Биз айталы көрүнө тозокту. Чындап эле ошо кыргыз улуулугун тааныбагандыктан ошо бир көрүнө тозокту тартып жүрөт. Бирөө баладан майып, бирөөлөр каражаттан майып, бирөө ден соолугунан майып. Чындап эле ушул баягы тирүүлөй бир казанда кайнап атканга окшош. Ошондуктан түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оору кырсыктан кутуласың дейт. Биз сүйлөп аткан сөздүн баары эле бул жан дүйнө илими. Же болбосо ошо жан дүйнөнү бийиктетүү. Жаны, руху же арбагы ааламдан келип, кайра ааламга кетери жөнүндө. Бул дүйнө ошо пендечилик жашоо жан дүйнөнү өстүрүүчү эле дүйнө экендиги. Ушу жан дүйнөнүн жардылыгынан коррупция болуп атат да. Жан дүйнөнүн жардылыгынан бала чака жолдон адашып атат. Жан дүйнөнүн жардылыгынан өлүм житимге эрте кабылып атат. Оору эмнеден болуп атат мисалы? Ошол жан дүйнөнүн жардылыгынан, кыжаалатчылыктан, менменсинүүдөн, көрө албастыктан, ичи тарылыктан, сүйүүнү, сулуулукту пир туткандыктан, могу эки көздүн кулу болгондуктан ушу адамзат ар тараптан кырсыгып атат. Биз өзүбүз мактабасак болбойт. Ошол жерде азыр улуу кыргыз бир өзүн тааныбай калды, улуулугун бир сезбей калды. Мына сырттан келген ар кандай саясат бул кыргызды өйдөлөтүү эмес, тетирсинче айылды алтыга бөлүү болуп атат. Мисалы бир шайлоо убагында сырттан келген ушу процент, пеня, кредит дегенде эле кыргызды жакырлантуу болуп атат. Сырттан келген агым ар кандай диндерде эле кыргызды жок кылуу үчүн келип аткандай. Себеби салтты шириктешет, ырымды, улуулукту шириктешет. Керек болсо ааламдык мыйзамдарды, ааламдык дастандарды, ааламдык байланыштарды жокко чыгарат. Анан ошондо арданууга, изденүүгө туура келет экен. Урматтуу улуу журтум, бул кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү болгондуктан касиеттүү 21-кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Кыргыз ааламдан келген өкүл деп келебиз. Ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ушу ааламдык байланыштары, ааламдык дастандары деп. Ошондо табыгы илимде так берилет. Аалам сырлары, табият кызматы, адамдын жашоого жаралуу максаты. Же болбосо ушу эркек адамдын мандаш окунуп отурушу үчилтик го. Түндүк уук кереге түзүлүшү үчилтик го. Ата эне бала чаканын түзүлүшү үчилтик го. Кайра аалам, табият, адамзат ушу үчилтик го. Анысыканда ушу аалам сырлары, табият кызматы, анан адамдын жашоого жаралуу максаты. Кыргызчылыкта айтылат, адам өзүн тааныбаса ушу күндү көрөт да, өзүн тааныбагандыктан ушул нерсе болуп атат да деп. Анан бул эми өзүн таануу деген кандай? Өзүн таануу деген бул Кудай адамды эки дүйнөгө ээ кылсын үчүн жаратат экен да. Ошону баягы энергиясы туура болсун деп коелу, же сөздүн дагы куну бар, сөздүн дагы куту бар. Ошо туура так жеткиргидей болуш, ошон үчүн бир кичине ирети менен сүйлөп берейин. Ааламда дагы
жерде дагы эң касиеттүү бул адам дегенди чечмелегиле. Адамзат жер энен койнунан өсүп олтуруп жандосу ааламга, андан аркы дүйнөлөргө которулат. Жер эне кереметти чексиздик болот. Аалам кубулушу адамзат рухунан түптөлгөн. Кудай адамзатты жаратып, жан дүйнөсүн эбегейсиз өстүрүп, акыретке которот. Адамды ааламга, табиятка ээ болсун эле үчүн жараткан. Ошондо муну кандай түшүнсөк болот? Ушуну окумуштуулар деле далилдеп атат, РЕН-ТВдан көрсөтүп атат. Адам кайтыш болгондо ушу жаны 3 сантиден 15 сантиге чейин болот экен деп, ар кимдин жаны. Анан ушу ааламда жүрөт экен дагы, анан кайра өзүнүн генетикасына түшөт экен деп ушу РЕН-ТВдан көрсөттү. Бул кыргызчылыкта айтылат: балаңды урба, каргаба, денесин оорутпа, башчы катары гана иштеш дейт. Себеби ал өзүңдүн эле жаралып келген ата тегиңдин рухунан түптөлгөн дейт. То есть кайненең окшош, кайнатаң окшош дегендей. Анан ошо кыргыздын кошогу да бул кош дүйнөнү билгизип коет деп айтылат. Же болбосо орусда деле дух, воздух, духов возит дегендей, же болбосо кыргызда ошо Кудай арбак колдосун деп коет. Ошентип адамдын жанын, ааламды дагы, табиятты дагы ээ болсун үчүн Кудай тараптан буйрулган экен. Ошо биздин жаныбыз ааламдан келип, бу жерде ошо жан дүйнөнүн түшүнүгүнө жараша, жан дүйнөбүзгө жараша жашоо көрүп, анан кайра кетип атпайбызбы мисалы. Ошондуктан адам өзүн тааныбаганда анан ушул күндү көрөт деп айтылат. Ушул илим жазылаарда Кудайдын буйругу менен адам ата көрүнүп, Алай жергесинде 98-жылы. Анан ошо 21-кылымда же жаңы доордо адамзат үчүн илим чөт деп туруп анан ушул нерсе берилген. Ошондо аалам ээси, ааламдын ээси адамзат экендигин аныктагыла. 6 катар аалам жерде жашап өткөн адамдардын рухунан эле түптөлгөн. Ошо воздух дегендей, анан жаннат дүйнө, бейиш дүйнө дегендей, ошол эле рухтардан же арбактан же жандан эле түптөлгөн. Адам ата ааламдын ээси, адам ата о эне. Адамзаттын теги ким? Адамзаттын теги адам ата о эне. Ошондуктан аалам ээси адам болот. Мисалы, менин фирмамда балам барса хозяин иштете алат, анткени ал атасыныкы. Анысы кандай ааламдын ээси дагы адам экен, адамдын жаны, руху экен. Ааламдын ээси адам ата о эне болгондуктан адам ошо аалам ээси боло алат экен. Адамдын жан дүйнөсү, руху өсүп отуруп, ааламдык касиетке, чексиздикке, кудуретке, 6 катар ааламды түзүүгө жооптуу жана милдеттүү экен. Кудай кайданда дегенде, Кудай андан бийик турат экен. Кудайга биздин аң сезимибиз да жетпейт. Ушунча нерсени жараткан, ааламды, жерди, табиятты, адамзатты, жан жаныбарды жана 18 000 ааламды жараткан дегендей, анан ага биздин аң сезимибиз да жетпейт экен. Ошол Кудай алдында адам ата ойна баштаган ата тегибиздин руху жоопкер экен. Мисалы, мен деле балам үчүн жоопкермин да. Мектепте баланы уруп койсо, эне атасы мени издеп келет, сен балаңды иретке салбайсың же жөнгө салбайсың деп. Же болбосо келин келсе, багыты туура чыкпаса, эне атасын чакырат. Келиниңерди же кызыңарды алып кеткиле, багыты туура чыкпады деп. Же болбосо бул жерде айтылат, жерде балдар бактысыз болуп калса, эне атанын ааламда рухунун оорду болбой калат дейт. Себеби багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды дейт. Ошентип, урматтуу улуу журтум, Улуу Кыргыз деген мына ушул экен да. Улуу Кыргыздын аталышы ушу экен. Улуу Кыргыз ушу эки дүйнөнү көрбөй, мындай көкүрөгү менен башкарып келеткен. Же болбосо эки дүйнөнүн ээси экен десек болот. Мына илгери айтылат, жаачылар болгон, жамгыр жаадырган деп. Ошондо алар сыйынбай эле ошол ишеничи менен жаадырган да, эки дүйнөнүн ээси болгондуктан, ошол көкүрөгү таза болгондуктан, касиети болгондуктан дегендей, ошондуктан жамгыр жаадырган. Демек, азырда ошо башатка кайтуу куюну жүрүп атат. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп, ошол кайыптан илим түшүп, анан ошол адамзатты ортоңку жолго салуу үчүн ошол көктөн буйрулуп тилмештердин чыгып аткандыгы ошондуктан.
Мунун баары айланып келгенде эле бүгүнкү күнгө такалып атат. Бүгүнкү күндөгү мына азыр маданият, адамдык пендече маданиятта жүрүп атабыз. Ошондон чыгып биз ааламдык маданиятка, ааламдык аң сезимге, ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болушубуз керек болуп атат. Улуу Кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат. Улуттарды бириктирип, солк этпес ордо түзөт. Түзсө жер ааламдын огу болот дейт. Улуу Кыргыз азыр бөлүнүп атпайбызбы? Керек болсо түндүк түштүк болуп атабыз. Керек болсо уруу болуп атабыз. Керек болсо чүйлүк, нарындык, түштүктүк дегендей болуп атабыз. Анан ошон үчүн Улуу Кыргыз бөлүнбөш керек. Улуу Кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жөбөлөт болуп атабыз. Улуу Кыргыз бийик ой айтып, бийлик кылат. Бириктирет, эскини жоет, жаңыны жаратат, заманды желкелей билет, сыноону сырдашып, сыйынып туруп эңип алат. Ошол кезде эмне кылыш керек дегенде, мына азыр көчөдө ушу биз улуулукка өтүп калган кезде аң сезимибиз бийиктеп калган адам катары маани беребиз. Ушу жаштардын жүргөн турганын, улуу кишилердин деле сүйлөгөн турпатын, сыпатын дегендей. Анан ошол кезде тобо дейбиз, чындап эле адамзаттын аң сезими ушунча жабыркап калдыбы, ушу деңгээлге жетип калдыбы деп. Анан өткөндө да айтып өттүк эле, эң биринчи ушул сезим иштетиш керек экен, же сыпатты тонуш керек экен деп. Анан сезим деген бул эмне экен дегенде, сезим иштеген адам бул, же болбосо сенде сезим иштесе, бул сезим улуу керемет экен, улуу керемет. Кетпес дөөлөт экен, бүтпөс касиет экен. Ошо сезим иштеткен адамдын касиети сыйкыр кудуретке жетишүү болот экен. Мисалы, батаңыз болушу мүмкүн, же назарыңыз күчтүү болушу мүмкүн дегендей. Урматтуу улуу журтум, көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп атабыз? Арыстанбек энем. Алда сиз кармаган китеп жана алайлык эжеге түшкөн билдирүүлөрдө, баяндамаларда. Ошол эже өзү ошо жөнүндө кандайча болуп түшкөн, адам ата эмне үчүн жанагы көрүнгөн элес арбак адам ата экенин кандайча баяндаган. Ушу жөнүндө толук айтып берсең жакшы болот эле. Жакшы. Жакшы суроо болду. Эми урматтуу улуу журтум, биз эки көзгө гана маани берип алганбыз да, эки көз ошо тозок алып барып коюп атпайбы? Мына азыр 40 жаштан өтүп эркек балдар кайтыш болуп калып атат. Анан ойдо каласың. Эмне болуп атат бул деп. Көрсө ошо жан дүйнөнүн эле жардылыгынан болуп атат. Анан Байке абдан жакшы туура айтып өттү. Кудай өзү карапайым, кечиримдүү экен. Ошо кечиримдүүлүгү менен касиеттүү экен. Ошо карапайым, касиеттүү болгондуктан ошол касиет бул карапайым элдин арасында болот экен. Бийлик ээлеринде байлык, бийлик деген гана дем күч болот экен. Алар касиеттен эки эсе кырсыккан. Ошентип карапайым элдин арасына ошол эженин көзүнө адам ата кандай көрүндү дегенде жана башатта айтып өттүк. Бул улуу Кыргыз чыныгы күчтөр, чыныгы сөздөр, чыныгы иштер менен гана сакталат деп. Ал кандай көрүнгөн? Палаткада бала эмисип жатса, Көрбулак деген жерде кичине булут пайда болгон. Булут бизерге түшпөш керек эле деп башын көтөрүп карасам, ошол жерден адам атанын элеси көрүнүп, мына мындай ошо сак булут мындай бир адам элесине айланып, анан ошол жерден саат 11-де 3 күндөн кийин келем, адамзат үчүн илим чөт деп көздөн кайын болгон. Анан ары бери чуркап, аңгыча жолдошу келип, анан түлөө кылып, тобосуна жанып дегенде ага чейинде кичине баягы бизде айтып коет го, аппарат деп коет, же көз ачык деп коет, же кыдгышчылыгы бар экен деп коет. Ошондой жолдо жүргөн экен. Анан 3 күндөн кийин анан 11-ден 20 мүнөт өтүп, анан адам ата көрүнүп, анан шарт окуйт. Шартта эми көз ачыкты кылбайсың, саясатка кирилишпейсиң, бул илимдин учагын гана жазып коесуң, бирок карапайым элден бирөө чыгат, ошол дүйнөгө алып чыгат. Же болбосо ошол ачыкка алып чыгат, сен караңгы жаган гана жазып коесуң делген экен. Анан ооба
көп издөөлөр болуптур, эми аты жөнү берилбегенден кийин Баяман Эркинбаевди ошо кыргыз деп чыгып калды деп аны издешкен экен, чакырышкан экен, ал түшүнө албаган экен. Ушул жерде өтө аттуу баштуу инсандар барып кеткен экен. Мисалы Дастан Сарыкулов, Кадыр Кошалиев, Нурбол Дос уулу, ушундай инсандар. Анан бизге да ошо Кудайдын буйругу менен илешип калганбыз. Анан ошо мен барганда эле ааламдан байланыш болуп, ант алды, ант сурап атат ааламдан деди. Ошондо мен мынандай ант бердим. Ушул аян китептин колумду коюп, мен улуу адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, өмүрүмдүн акырына чейин ошо алай жергесинен амал программа алмашып турам. Мен көктөн буйрулган, көк ташты сиңирип алган, кыргызды ойготуучу, мына ойготуп атам. Кыргыз өз касиетин отуруш керек болуп атат. Адамзатты куткаруучу көктөн буйрулган инсанмын деп ант берилип, андан кийин анан аян баян берилген. Ошентип 2-3 барып келгенден кийин мен көп нерсеге түшүндүм. Бул илимдин кичине эле бир жука китебин алгам. Анан баягы касиет оошот деп коет экен, рызкы жугушат деп коет экен. Андан кийин анан ушул ачыкка чыгып, менин көкүрөгүмдө дагы ушу 4 жыл 5 жыл өтө көп байланыштар болуп, сезим туюмдар болуп, жазуулар болуп, анан ушул ачыкка эми жакында гана чыгарышты. Ошондо бул ааламдык саясат деп айтсак болот да. Ааламдык саясат жерге, кыргыз элинин жан дүйнөсү жарактуу жөнөкөй болгондуктан жерге түшкөндө адамдык мыйзамдар күн өткөн сайын көчүн жоюп атат. Ааламда дагы, табиятта да, адамзатта башка жол калган жок. Ошондуктан айтылып атат да, улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттар дээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат болуп аткан ушул болуп атат. Анан эми мунун аягы неге барат? Мунун аягында бүгүнкү күнгө чейин дегеле адам жаралгандан бери канча жолгон эволюцияларды өсүп өттү, канча бийлик байлыкты басып өттү, канча деген дин агымдарын басып өттү. Ошонун баары биригип адамдын аң сезим ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Же болбосо мындай жөнөкөйлөштүргөндө биз кийин айтып калабыз, атам туура эле айтчу экен, апам жакшы эле айтчу экен, биз ошону түшүнбөпүз деп. Кийин убактыбыз келгенде, же возрастыбыз жеткенде, же ошолордун курагына жеткен, анысы кандайбыз, Аллах дейбизби, Кудай дедикпи, Теңир дедикпи, же атеист болуп жашадыкпы, кыскасы ааламга жарактуу жан дүйнөгө өнүкпөппүз. Ушул кылымда гана анан өнүгөт экенбиз. Ошондуктан терикпеш керек. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, сыйынган, пир туткан, ыйык аталган диндер ар кандай ошол эми 124 пайгамбар эмне дин жүрсө дагы. Ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. 2000 жыл мурун, 2,5 жыл мурун, 1,5 миң жыл мурун адамзаттын аң сезими кандай болгон? Караңгы, сабатсыз болсо, техника көрбөсө, телевизор көрбөсө, илимсиз болсо, сабатсыз болсо, ошондой деңгээлде болгон да, значит, 1 класстын деңгээлиндегидей. Азыр болсо ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот. Улуу илими болот. Себеби ааламдагы адам дагы тынымсыз, шексиз өсүүдө, касиет күчүнө кирүүдө, элге эркин өсүүгө буйрулат, доор алмашат, адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Урматтуу улуу журтум, көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Суроону улантайын деп атам. Адам ата эжеге кыргызча айтып берген экен да. Анда адам ата кыргызбы? Ооба. Юдакинин сөзү боюнча адам араб болуп атпайбы? Так. Сурооңузду бүтсөңүз анан жооп берейин, Эми биз бүгүнкү күндүн талабын сүйлөйлү, анан ошол келечек мыйзамын сүйлөйлү. Бирөөнү жанында жүрбөгөндөн кийин, көрбөгөндөн кийин өйдө төмөн сүйлөш дагы кичине бул адамгерчиликке, сыпатка жатпайт. Менин оюмча, ааламдык аң сезимдеги бийик түшүнүктөгү адам катары айткым келет, адам атанын өзү кыргыз болгон деп айткым келет. Себеби бизде гана адам ата обонеден жаралдык деп атпайбы? Бирок алар Адам и Евадан жаралдык дегендер бирин-бири человек деп атпайбы? Адам ата обонеден жаралдык деген диндегилер деле
таксыр, инсан, пенде деп атпайбы? Кыргызда гана айтып атпайбы? Адам болчу. Адамгерчилик барбы? Адамсыңбы деп. Кыргызда гана атаны пир тутуп атпайбы? Атаң Кудайың, энең умайың деп. Атасы бар кезде баласын эркелетпей атпайбы? Атасы бар кезде ошол курдаштарын, сырдаштарын маани берип атпайбы? Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деп атасынан кийинки ошол катыша албай калган адамдар менен катышып атпайбы? Значит, мен ойлойм, азыр адам сыпатка өтүшүбүз керек деп. Адам сыпат деген эме сыпайы сылык болуу сыпатка жатат. Сыпат деген бул сыйкыр касиет. Сылыктык сын сыпат үзөрү бул сыпайыгерчилик. Өзүңдү сыйлаганың, өзгөнү сыйлаганың бул өзөгүңдүн өскөнү, бул Кудайды сыйлаганың деп. Демек, адам ата адам болсок, же болбосо адам ата улуу да, ыйык да, пайгамбарга караганда, пайгамбарларга караганда. Ошо адамдык сыпатты жоготуп ийгенде анан Кудайдын буйругу менен анан пайгамбарды жаратып атпайбы? Мына бу жерде айтылат, пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын өзү жөнүндө акырет жүзүн, же болбосо акыреттик жашоо, акыркы жашоо жөнүндө адамзаттын жашоо жол жобосун өтө кыска, аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Мисалы муну жөнөкөйлөштүргөндө, мен 1-класстын баласына айтпайм да, Куда менен карым-катыш мындай болот деп, же болбосо аял эркек рахаты мындай болот деп, же дос тамыры мындай болот деп айтпайм. Ага кереги да жок, аң сезимине дагы кирбейт. Ошондуктан акыркы доор бул алтын доор. Же болбосо жанагы пайгамбардын айтканы акыркы заманга чейин болот деген бул туура. Бир кырынан, бир кыры ушу акыркы заман бул алтын доор. Алтын доор деген бул эмне дегенде, бул адамдын боштондукка чыгуусу. Адамзат өзү боштондукка чыгыш керек. Азыр биз рамкага кирип алганбыз го. Адамдын өлбөстүккө өтүүсү, өлүм неден пайда болгон? Ошо көрө албастыктан, иштарлыктан. Анан бул илимде так жазылат, эми ааламдан нур энергия түштү. Ошол адамдын дене досу менен жан досу нурданыш керек. Кубулуш керек деп, жана илгери олиялар кубулуп кетти дегендей. Кем болгондо 2000 жыл жашап калат, керек болсо кээ бир адам кубулуп кетет деп берилет. Анан ушу ааламдан энергия келгендиктен адам энергия провод өткөргүч проводко айланыш керек. Эгер эскиче иштесе, эскиче жашаса, эскиче түшүнүктө болсо, адамдын анатомиясы күйүп кетет. Эми ошондо бул кандай дегенде, кызыл кандуу адам, же болбосо кызыл кандуулар мончого урушат го, жана закавказдер. Же болбосо кызыл камчы кишикен аялын ура береткен деп коет го. Анысы кандай азыр көк кандуулукка же болбосо энергия менен жашаганга аракет кылыш керек. Мына ошо энергия келгендиктен бул эмне менен келип атат? Аба менен эле келип атат да. Анан ошол энергия келгендиктен анан адамдын аң сезими бузулуп атат, жана писиктер көбөйүп атат. Биздин башыбыздан жакында өттү. Ошол такыр жиңирип кетти деген адамга жолуктук, алып келди. Ушул ааламдык сабак өткөндө ал өзүнө келди. Демек, аны менен дагы иштешип көрдүк. Аны кыспаш керек экен, аны больницага алып барбаш керек экен, аны колу бутун бурабаш керек, тетрисинче отуруп алып. Неге качкын келип атат? Неге терезеден секиргин келип атат? Эмне бир көрүнүш көрүп атасыңбы деп ичин иликтеген кезде эле анан ал сөзгө келип, ичиндегисин айтып, аны мактап, коштоп, колдоп отуруп эле акырын ушу ааламдык мыйзамдын касиети менен эле өзүн жаратып койсо болот экен. Эмелек абам айткандай, чындап эле баардык нерсе ушу жан дүйнөгө жараша болот. Мисалы, мына ааламдык мыйзамдын касиети кандай? Илгери биз укчубуз, ошол ооруган адамга Куранын колтуктап келип, ошол окуп дем салып койсо жакшы болуп калыптыр деп. Азыр ушу жаңы мыйзам түшкөндөн кийин ар бир доордун улуу илими болот экен. Бул мыйзамдын касиети жөнүндө мынтип айтылат. Ааламдык мыйзамдын касиети кандай? Аалам мыйзамы өтө ыйык, улуу, кереметтүү, жоктон бар, бардан жок кылуучу сыйкыр касиет. Ааламдык мыйзам мына илимдер. Бул Кудайдын эле кудурети, кызматы, чексиз касиет, энергия болуп эсептелет. Ошентип, урматтуу улуу журтум, касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо баккан балаңдын бактысыза жабылат. Касиетиң болбосо эне ата кеңеши жукпайт.
Касиетиң болбосо эч кимге сен таарынбагын, касиетиң болбосо элиңе сен наалыбагын. Касиетиң болбосо ишиң бүтсө дагы ичкениң ирим болот. Касиетиң болбосо тегиң капа, касиетиң болбосо элиң капа. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо эмгегиң дагы бекер болот. Касиетиң болбосо топтогонуң тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп дейт. Демек азыр касиет доору келди же жаратуучу доору келди. Жаратуучулук доорго келдик. Байлыгында, бийлигинде адам өзү жаратат, масындагы, касындагы адам өзү жаратат. Чеберин дагы, чоркогун дагы адам өзү жаратат. Урушту дагы, ууруну да адам өзү жаратат. Ичи тардыкты да, бийликти да адам өзү жаратат. Ооруну да, сыноону да адам өзү жаратат. Демекчи ушу жаратуучулук доордо эки көзгө баш ийбей ушу сезим иштетип, сезимге жеткенде эркин сүкүт жүрөт. Ушу эки дүйнөнү электен өткөрүп, бул дүйнөдөн кийин да ушу алты катар аалам бар экенин, алты катар аалам ээлери ушу кайра эле адамдын рухунан түптөлөрүн, ушул жаныбыз ушул жерге келип пендечилик жашоодо табият кызмат же болбосо ошо табият менен эриш аркак жашоо же болбосо аял эркек түшүнүгү бийиктеп бир бүтүмдүккө жетишүү менен гана жаңы доор сакталып калат. Ушу адамдын кыялы табиятка өтө таасир берет. Бардык нерсе адамдан башталат. Демек табыгы илимиңерди алып, улуулугуңарды таанып, ушу улуу адашкан пенделерди улуулукка буруп тыныңыздар. Табыгы илимдер боюнча суроо жооптор болсо, кызыгуулар болсо, менин чөнтөк телефонум 550 788 188. Эмики ушу аталар күнүндө кечки 6:30 жоолукканча сак саламатта туруңуздар. Жан дүйнөңүздөрдө кыш кетип, өзүмчүлдүк, менменсинүү кетип, жан дүйнөңүздөрдө жаз болсун. Ошо көкүрөгүңүздөгү жаз, көкүрөгүңүздөгү бейиш табиятка чагылсын, табияттагы бейиш ааламга чагылып, аалам, адам, табият болуп бир бүтүмдүктө жакшы жашоо болсун.